Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala aşrafil mursalin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Biz Muhtasarul Viqaya kitabının Kitabul Qadaga geldik. Kitabul Qada bugünkü tilde aytkanda sot. Şariattın sotu kanday bolot. Бұл эми азыр мисалы казылык китеби десе бүгүнкү биздин современдүү жашоодогу биздин терминдер мына шариаттын термининдеги казыларга мындай туура келген дагы туура келбеген дагы жактары бар. Мисалы туура келбеген жактары мисалы бияктан азыр айтат. Туура келбеген жактары мисалы мурдагы казылар камап кое алган да, бизде азыр казы эмес, муфтийге да андай укук берилген эмес. Ошондуктан мында келген нерселерди бүт ошентип түшүнө албаш керек. Бул эгер ошол шариаттын мыйзамы иштесе, анда кандай болот? Ошол маселелер жөнүндө кеп козгойт. Kitabul Qada, Qada de özü emneni aytat. Qaza dese janagı bir nerseni ayağına çıkarıp бүтүрүп койгонду каза деп айтат. Мисалы бүттүм аны, мисалы намаздын казасын окудум дегенибизде биз баягы мойнумдагы милдет болуп турган асыр намазы окулбай калган эле бир себептерден улам. Мен ошол нерсенин казасын аткардым дегеним, яны менин мойнумду бошоттум ошол милдеттемеден деген маани чыгат. Мына ошентип казылык бул лингвистикалык мааниси, ал эми шариаттагы мааниси бул эгер казы бир өкүм берчү болсо, бул талашып аткан адамдар ошону сөзсүз түрдө угуш керек болуп калат. Анан казы маселесинде, муфти маселесинде мында айырмачылыктар бар. Мисалы казы бир фатуаны берчү болсо, казы берген фатуа бул шариаттын тилин айтып атам. Шариат болуп тургандыгын айтып атам. Казы берген фатуа бул фатуаны башка бирөөгө көтөрүп бара албайт. Казы маселени чечтиби, башкага көтөрүп бара албайт. Ал эми муфти фатуа айтчу болсо, муфтиникин башка муфтилерден же башка жактан сураса болот. Анан ошол эле мезгилде бул экөөнүн казы менен муфтинин айырмасы бар. Казы адам бир гана ошол чөйрөсүндөгү мазхаб менен гана фатуа бере алат. Мисалы ал Ханафи чөйрөдө жашап аткан болсо, Ханафи мазхабы менен берет. Шафии болсо, Шафии мазхабынан бере алат. Башкасынан чыкпайт. Муфтинин айырмасы тандайт ал. Жөнөкөй элдин мазхабы болбойт. Алардын мазхабы муфтиси болот. Муфти кайсы өкүмдү чыгарса, ошону ээрчип кете берет. Мазхаб бул илимдүүлөрдүн иши. Илимдүү кишинен сураганда ошол мазхабтан бир маселени айтчу болсо, болду ал берки адам менин оюма бул туура келбейт экен дей албайт да. Казы адамга барды. Казы мисалы ал ушундай болот десе, болду мен азыр мисалы Баткенде Ханафи мазхабы экен. Ханафи мазхабы боюнча жанагынын аялына талак түшүп калыптыр дейлик. Анан Шафии мазхабта талак түшпөсө, аны казыдан сурап алгандан кийин анан мен Оштун казысына барып сурайм. Баткендики Ханафи турбайбы деп, өзү да Ханафиди ээрчип ошол чөйрөдө жүрөт. Ошол чөйрөдө жүргөн экен, ошол адам Ханафи болот. Мен Оштукунан сурап келейин деп келе албайт да. Түз келсе, ал жөнү бөлөк. Иншалла мына фатуа маселесиндеги Ханафи мазхабында эреже бар. Ошол китепти дагы мындай окуйбуз иншалла. Бирок анын аркасынан мисалы бул жерде Дарилифте окуп атасыңар. Ошол жерде окугандар кененирээк түшүнөсүңөр. Иншалла Ханафи мазхабында бир-эки фатуанын усулдарын үйрөткөн китептер бар. Ошол жөнүндө дагы иншалла сабак өтөбүз. Усулул ифта же болбосо Расмул муфти деген илим бар. Бул илимде мисалы эмнени айтат? Бул илимде биринчи маселелердин даражасын айтат. Экинчи китептердин мындай шарттуу түрдө айтып атам да. Үчүнчүсү алымдардын даражасын айтат да. Ошондо кайсы маселени кайсы китептен кайсы алымдын айтканын угабыз деген маселе келип чыгат. Бул ушундай бир рамка.
Аябай мисалы бир мазхабтын ичиндеги элди, алымдарды бир жерге чогулта турган, мисалы бүгүн бизде барыбыз эле ханафийбиз деп атабыз. Кандайдыр бир себептерден улам, нафсани себептерден улам же башка бир себептерден улам да бирикпей калып атат. Бир жерге чогула албай калып атат. Эмнеге? Ал мынтип коюптур, мен маселемди мынтип коюптур деп. Мисалы биз өзгөчө илим окуп жүргөн талабаларда бизде ушул нерсе адат болуш керек. Мисалы бизге бирөө бир маселе келип айтса, биз ошол маселени чечкенде өз эрежесине салып, усулуна салып туруп, анан чечишибиз керек да. Эгер ошол чечимди биз чыгарган киши болчу болсок, биздин андай ишибиз жок, биз өзүбүз студент болчу болсок, ошону чечсе ошого амал кыла бер, мен башка нерсени билбейм дейбиз. Же эң жакшысы казиятка бар, же муфтиятка бар дейбиз. Мына ушул кезде мынау муакки аниллах болгон киши, Кудайдын атынан сүйлөй турган киши эмне кылыш керек? Ошол келген фатуаны берген алымга жекесине эч кирбеш керек да. Жекесине кирбеш керек. Биздин ынтымагыбызды бузуп аткан нерсе ушул болуп атат. Ал өзү мындай эле да, анан ал өзү мындай эле жекесине кирип кетсең, анда болбой калат. Маселе анын жекесинде эмес. Айтылган маселе усулдун эрежеси менен кайсы жерге алып келет? Расмул муфтинин муттафак болгон эрежелерден келип, кайсы жерге алып келип, кайсы сөздү алышыбызды, ошол чеберчиликти үйрөнүшүбүз керек, ошону чыгарып беришибиз керек. Анан бул китепте келет, бул китепте келет, бул китепте келет деп тизмектейбиз. Тизмектегенде бул өтө жакшы нерсе, бирок тизмектеп алып барып туруп таштап койсок, бул эки адамдын башы айланып калат. Тизмектебей туруп эле муну сөздүн кыскасы сен ушуга амал кыласың, фатуа ушуга деп коет, фатуа берчү киши. Анан ошондо бизде баягы усулга салганыбызда биздин ынтымагыбызды чыңдай турган эмне бар? Ошондо биз жанагы усулдун эрежесине карап, маселенин даражасын, китептин даражасын, алымдын даражасын тескей алгандыгыбыз себептен бул маселе мондой эрежеден улам, бул мынтип чыгат дейбиз, ошол менен чечилет маселе. Демек, бул ишти кылгандар, атайын бул иштин аркасынан түшкөндөр, булар өзгөчө, мисалы Кыргызстанда муфтияттагы фатуа бөлүмү. Ошол фатуа бөлүмүндөгү адистердин иши. Ошондуктан мына суроо жооп маселесинде дагы туура эми маселе болгондон кийин бирөө чыгып айткандан кийин суроо жооп сөзсүз болуш керек экен. Суроо жоопсуз болбосо, суроо жоопсуз болуп калчу болсо, жанагы супсак болуп калат экен сабак. Сырттан келген киши мисалы ал жерде айтылып аткан сабактын бир жарым саатын уккандан кийин суроо пайда болот экен сөзсүз түрдө. Аны сурап албаса, мисалы ичиндеги эле келген нерсени, мисалы ижазасы бар киши сабак берип атат да, намналардан окуган, дуасын алган киши сабак берип атат. Ошонун ичиндеги эле нерсени түшүнбөй калса, жок, ушунун баарын муфтияттан сурап алыңыз дей албайт эми. Ичиндеги нерсени түшүндүрүп айтат. Мисалы, могул жерде идофа кылганыңызда ушундай маани чыгат, бул буга атыф болот дегендей маани чыгарып ишкылып бир сабактын жообун берет. Бирок ошол эле мезгилде ушунан сырткары же болбосо жанагындай уламалар арасында талаш болуп аткан маселелерде сөзсүз түрдө муфтиятка ссылкасын бериш керек. Жок, бул маселеңиз банктарга тиешелүү экен, современдүү содалардын түрүнө кирет экен, бул маселеңиз нике маселеси экен, талак маселеси экен. Мисалы акыйдада кайсы маселе назик? Акыйдада бирөөнү куфурга чыгаруу өтө назик маселе. Ошо пайгамбарыбыз күндү кантип көрүп турсаң, ошондо гана кафир деп айт деген. Анан кафир деп айтыш маселеси дагы ал казынын анан муфтинин эле иши. Берки жөнөкөй жүргөндөр аны бул кафир болуп кетти дей албайт. Ошондой назик болгон сыяктуу эле фикх маселесинде талак дагы ошондой назик. Имам Каррафи рахимахуллахнын "Мен афта бима фил китаби фақад далла ва адалла". Ким китептегин алып келип туруп фатва кыла берсе, бере берсе, ал нерсе өзүн адаштырып, башкаларды адаштырат дейт. Өзү да адаштырып, башканы да адаштырып туруп. Ошондо кеп эмнеде болуп чыгат? Бул фатва, бул санаа, бул өнөр, бул искусство. Бул фатваны атайын
жеринен окуп, анан атайын ошондой фатва берген кишилердин астынан талим алып, артынан улам күчтүү устаттын астында үзгүлтүксүз отуруп келип чыкчу нерсе да. Бул мындай өзүң окуп алып, анан өзүң басып кете турган нерсе эмес. Ошондой болгондон кийин бул маселе фатва маселеси, бул муаккианилла, өтө назик, Кудайдын атынан. Азыр айтат да, мисалы мен азыр ушинтсем, мен аялым менен урушуп алдым, ушул маселе болду. Мен азыр канткенимде менин маселемдин адал арамын чыгарып бер. Канткенде адал болот. Мен азыр сенден кийин барып мен аялым менен жашайм. Жашаганымда ошол жашоом адал болобу, арам болобу ошону айтып бер десе, биз ошол жерде биздин лисанул хал эмне болот? Биздики азыр сенден ушул нерсени айтпасак дагы, азыр сенден Кудай ушуну каалап турат. Сен азыр Алла Таала сенин абалыңдагы маселең ушундай деп Алла Таала бул шариатты түшүргөн. Мухаммад пайгамбарыбыз алейхиссаламга, эми сен мындан бияга мынандай кылсаң адал болот, мындай кылсаң арам болот деп чечип берет. Ушул нерселерде өзгөчө талак маселесинде, мына куфр маселеси канчалык назик болсо, фикхте талак маселеси да ошондой назик. Ошондуктан талак маселесин чечип берүү бул телефон аркылуу болбойт, кат аркылуу болбойт. Анан бирөө сурап берем деп чалып калат. Кызыктай да бул. Таксыр сурайын дедим эле. Ушул сураганымда ушундай абал болду, досумда болду эле, анан биринчи эле суроону берсең, эме ушундай да, мисалы фатва бергенде суроолор бар. Ал жерде идрак, анан имлак деген түшүнүк бар. Идрак дегенде мисалы ал жерде идракул заман, идракул макан, идракул хал, анан жанагы жердеги мисалы өзүнүн абалы канчалык болгон, мисалы талак, күмөн менен талак түшпөйт. Ал качан айттың десең эсиңде жок болсо, бул эмдай шарттуу түрдө эле образын айтып атам да, муну бул ушул ойдон эле түшүнүп калбагыла. Бул атайын ошондой илим бар. Анан кыскасы талак келген суроонун талагын түшүрүш маселесинде дагы, түшүрбөш маселесинде дагы буга бир сөз менен айтканда адис керек. Жөн эле фикхте биз азыр фикхтен дарс окуп атабыз. Бул дарстын башында да айтканбыз. Бул фикхтен жөн эле талабаларга ушул жерде чыкпай калган маселелерди же ушул түшүнүктүүрөөк болуп калсын деп колубуздан келишинче албетте адашууга маарузбуз. Адашуу сөзсүз болот, ката кетип алышы сөзсүз болот. Мына сабкул лисан деген түшүнүк бар. Өзүң ибараны туура окуп алып, маанисин ката чыгарып аласың. Ушундай нерселерге бардыгына болушу толук ыктымал, даже важип бул, важип акли. Инсан деген сөзсүз түрдө адашат. Биздин максат эмне болду бул сабактарды баштаганда? Биздин максат ушул талабалар эмеде окуп аткандар, өзгөчө мына мурда окугандар дагы көп улуу устаттар, дамлалар дагы ыраазы болуп атышат. Ушул китеп чыккандан бери мындай муктасарды кайталап алганга жакшы болду. Аякка бияка басып бара албайт экенбиз. Удобный жерге коюп туруп, мисалы телефонду ачып дуалга тиреп коюп туруп ишибизди кыла берет экенсиң, муктасарды кайталай бересиң. Бизге мурда дамлалардан уккан эске келе берет деп. Биздин максат ошол эле. Бул жерде келген нерселерди фатвага колдонуп жиберүү, бул нерсеге чакырбайбыз. Муну атайын адистери бар, атайын кыла турган кишилер бар. Айтайын деген максат маселенин маанилүүлүгү. Келген китептегини айта берсең, өзүң да адашасың, башка бирөөнү да адаштырасың. Болуптур. Эми ушунда казылык эмне? Казылык эмне десе, казылык бул ошого окшогон талаш тартышты кесүү, ошолорду токтотуу, анан талашып келген маселелерди жыйынтыгын чыгарып туруп, бирөөгө милдеттендирүү казылык болуп саналат. Ошондо казы айттыбы, облустун казысына бардың, же муфтиге бардың, сенин маселең ушундай десе болду. Башка жака изилдеништин кереги жок. Жөнөкөй мага окшогон ар жерде жүрүп туш келип калса, 4 адам топтолуп калса, сүйлөп жүргөн кишиден сурасаң, сенин маселең мындай экен десе, ал маселени ынанбай башка бирөөдөн барып сураганга толук акың бар. Себеби жөнөкөй молдо али мисалы маселени токтото турган киши кайсы? Бул бүгүнкү күндөгү Кыргызстан мусулмандар диний башкармачылыгы. Ошол жерден гана маселе токтойт. Андан башкалардан сураган болсо, андан аттап башкалардан сурап кете берсе бола берет. Бисмилла. Жыйынтыгында фатва бир жерден чыкса деген тилекти айтып атабыз. Хоп. Ахлуху ахлу шахада. Ким эми боло алат? Биринчиси ахлу шахада болуш керек. Мисалы өзү азат болуш керек.
балагатка жеткен болуш керек, мусулман болуш керек. Ва ясихани минал фасик. Күбөлүк менен казылык бул фасыктан деле боло берет. Мисалы фасыктан боло берет деген кандай сөз бул? Мисалы адилеттүү болуш керек деген сөз бар. Адыл менен фасыктын айырмасы эмне? Адыл деген сөз өмүрүндө арамды кылбаган, аткарбаган кишини адыл дейт. Мисалы намазың каза болуп калса, намазды окубай койсоң, арамбы? Арам. Адилеттүүлүгүң кетеби? Кетет. Ушундай кишини табыш керек болот. Мындай табыш өзгөчө бүгүнкү заманда кыйын. Ошо окшон анча-мынча инсандык кемчилиги бар кишини дагы күбөлүккө өткөрсө болот, казы кылса болот. Бирок адилеттүүлүк, адил кишини тапсак, ошондой шарияттан чыкпаган бир кишини тапсак, албетте бул абзел. ولو فسق العدل يعزل جوق لا يقل لكن لا يقلد ولا يقبل. Ошондой бекен? Бул эмени мисалы لا يقلد дегени бул тандалып, шайланып келбейт да. Казы адам لا يقلد ولا يقبل. Ошондо мунун мааниси мындай дагында аль-фасикул фасыкка казылыкты берип жатканда тандашка келгенде фасык тандалбайт деген сөз. Вала юкбалу деген фасык адам бир нерсеге күбөлүккө өтсө, бир нерсеге күбөлүккө өтүп калчу болсо, ал дагы эмнеге жарабайт дейт. Күбөгө болбой калат дейт. Мына алдындагы сөздү карасаңар, ва ясихани аш-шахадату вал када минал фасик. Күбөлүккө, казылыкка булардан жарай берет. Себеби адилеттүүлүк шартул аулавия. Бул жерде дагы мындай да сөз бар да, мисалы салафус салихиндерде фасыктар күч топтоп келип туруп бийликти алганда эл ошого баш ийген деген сөз да. Мындайча айтканда, бул азыр мисалы өкмөттүн башына келген киши деле сөзсүз түрдө ошол жанагындай болгон арамды кылбаган, эч бир туура эмес нерсени кылбаган киши гана болуш керек дегенди түшүндүрбөйт. Бирок тандашка келгенде, тандаш керек болуп калса, фасыкты тандабайбыз. Тандашка керек болуп келип калганда, мисалы фасык адамдын күбөлүгүндө кабыл албайбыз. Ошондо адилеттүү адам турса, фасык адамдын күбөсүн кабыл албайбыз. Валау фасакал адлу ю'залу ва кила яназилу. Эми адилеттүү киши бар. Биз тандап алып келгенде эле казылыкка адилеттүү кишини тандаганбыз, арамга баспаган. Ошол мисалы адилеттүүлүктөн чыгып кетти. Пара алып койду дейлик. Бул адам иштен алынат. Яны иштен алынат деген сөз, султан, падыша бул кишини иштен алыш керек болот дейт. Вакила яназилу дегени жанагындай өзү эле иштен түшүп калат деген сөз бар. Бирок бул кыйла менен айтылып атат. Ошондо казы адамды мынандай да, казы мисалы мындай бир сөздөр чыгып калат. Баланчы казы минтип жүрүптүр. Демек ал иштен түшүп калды. Жаны иштен алыш керек дегенде, биз башында алып келип койгондо, муну биз агешан деп алып келип койгон болсок ошондой да. Бул агешан, бул эч бир намазын каза кылган эмес, эч бир тетири баскан эмес, бул ушундай киши деп тандап алып келип койсок, ошол кишибиз чыгып кетсе динде немеден, такыбалыктан, ошону иштен падыша алыш керек болуп калат. Жумуштан кетириш керек болуп калат. Бул деген сөз анча-мынча инсандык катасы кетип калса эле, иштен бошотуп салыш керек, муну кетириш керек деп, мына азыр жөнөкөй адам айыл өкмөттөн баштап падышага чейин ушинтип атпайбы? Бул эми диндин талабы ушул.
Башында койгонуңду ошентип койсоң, периштени тандап келип, периштеде кылып тандап келген болсоң, анда ошентсең болот. Wa man akhadhahu bir-rishwati la yasiru qadiyan. Эми ким пара берип жатып казы болгон болсо, ал казы болбогон болуп саналат дейт. Анын казылыгы өтпөйт. Wal-ijtihadu shartun lil-awlawiyya. Эми мужтахид болуу. Ижтихадты билебиз, Ижтихад мындай мужтахид мутлак, мужтахид фил мазхаб деген бар да. Анан бул жердеги ижтихад кандай ижтихад десе, жок дегенде келген маселени кайсы китептен тапса болорун билиш керек дейт. Бул жөнүндө сен айтып аткан нерсе бул сода жөнүндө айтып атасың. Аны шариатта, шариат китептеринде бай же буюу деген китептерде келет. Сеники Китабул Байдын ичинде мунул бапка туш келет деп бар. Ошол баптан таап чыга тургандай деңгээлде болуш керек. Эң жок дегенде. Булардын бардыгы шариаттын деңгээлинде тандалчу нерселер. Бул нерсени мисал үчүн өзгөчө мына маселени жанагындай илими бар кишини тандап коюу бүгүнкү күндүн дагы талабы болуп турат да. Мисалы жок дегенде хидаядан дарс айтыла турган бирөөнү казы кылсак, башыбызга ошону коюп ошону ээрчисек жакшыраак болот. Вала ятлубу казылыкты талап кылбайт, суранбайт аны. Ва иннама ядхулу фихи ман ясиqu адлаху. Буну кабыл алган адам ким кабыл алыш керек десе, адилеттүүлүгүнө ишенсе. Мисалы 4 адамдын ортосундагы жаңжалды буга чейин чечип келген адам болсо, ошол нерседе адилеттүү туруп чечип берген, адилеттүү көз карашта турган киши болсо, ошол жарайт дейт. Ал эми мисалы ошондой классташтардын арасында, туугандардын арасындагы талаштарды дайыма чечкенде, бир жагына бир пайданы көздөп, мен сага чечип берем, кийин экөөбүз сүйлөшүп алабыз десе, бул адам кириши арам болот, казылыкты алышы арам болот. Анан казылыкты алыш маселесине келгенде дагы бир мындай шарттар бар. Ошол адам өзүнчө бир анализ жүргүзүп көрсө, айталык Ибрахим Самаркандка казы болуш керек болуп калды. Ибрахим ошол жерде 4-5 адам менен кеңешет. 4-5 түрдүү адам менен кеңешет. Мисалы, өзү дагы ошол жерде көз салып көрөт. Наркын адам казы болот экен деп атат, бул казы болот деп атат, бул казы болот деп атат. Бирок баары эле Мухтасардын Китабул Хажга чейин окуган адамдар экен. Анан бул убакка чейин мындай маселелерде аралашып көрбөгөн экен. Бул казы болбосо деле мындан маселе чечилип аткан экен. Хидаядан дарс айтылат, Шархул Акаидтан дарс айтылат. Бул ушундай кишкен, аларсыз деле маселе ушундан чечилип, алар өзү деле бул кишиден келип чечип кетип турган маселе болчу болсо, бул кишинин барышы фарз болуп аткан казылыкка. Түшүнүктүбү? وَمَنْ قُلِّدَ الْقَضَاءَ سَأَلَ دِيوَانَ قَاضٍ قَبْلَهُ. Ким казылыкка ошентип тандалып келип калса, айттык, ушул казы болот эми, койгула, ушуну коюп бергиле деп келсе, ошондо эмне кылат дейт? Мындан алдыңкы казынын иш дептерин сурайт дейт. Нелер болгон, не маселелер болгон, нелер чала калды. Бул эми азыр жанагы мына маселелерде көбүнчө мисалы кимдин акысын кимге алып бериш керек, ким камакта отурат, ким зулум көргөн, кимдин зулумун жоготуш керек, ушуга окшогон маселелер да. Азыр деле мисалы мурдагы иштерди сөзсүз түрдө сурайт, бирок мунул деңгээлде эмес. Ошондуктан мында мынтип атат: "Аман куллидал qada'a sa'ala diwana qadin qablahu wa la ya'malu fil mahbus bi qawlil ma'zul." Бирок камакта жатса дейт. Ошол жанагы иштен бошоп кеткен казы бар го, ошонун сөзү менен мисалы мынанда Ашматов Ташмат дегенди камап коюпсуз деди. Ашматов Ташмат дегенди камап койгон экенсиз. Муну эмне камап койдуңуз десе, наркы эмне десе, бул мынандай кылгандыгы үчүн деп эле сөздөн эле айтып койду. Анын жанагы далилдерин көтөрүп келип, биз айтканда анын соттук ишин алып келип делосун буга таштаса, мисалы бизде азыр мамлекетте ошондой да. Мыйзам бар.
мыйзам кишиден зависит этпейт. Анан ошол мыйзам негизинде камалган болсо, кийинки казы келсе, сот келсе, алдыңкы маселелерди карайт дагы ошолордун бардыгын далилдери менен чогултуп чыгып, ошол менен мамиле кылат. Жөн эле баланчы бошоп, сиз бошоп кетип, мен ордуңузга келген кишимин, мунуну камап коесуз, эмне камап коесуз? Ал түрмөдө отура турган кишисиз, а болуптур деп койбойт да. Алардан бардыгынан далил сурайт. Эми бүгүнкү тил менен айтканда юридикалык кагаздарын сурайт да. وكذا في غلة الوقف والوديعة. Мисалы, жанагы вакыфта пайда болгон нерселер бар. Вакыфка койгон жерлерден. Анан ошол жерден мисалы бирөөгө аманатка койгон, ошолордон түшкөн пайдалар бар. Ошолордун каяка иштетет? Ошолорду дагы иштеткенде наркы казынын сөзүн албайт. Илля иза акарра зул яди бит-таслими минху ва юқриду малал ятим. Ошондо илля мисал үчүн акарра зул яд, жанагы вакыфты кармап турган киши бар. Же вадиатты кармап турган киши бар. Аманатты кармап турган киши. Ошол киши мойнуна алса, бит-таслими минху, мен муну дептир. Ооба, мен алдыңкы бошоп кеткен казыдан алгам муну десе, анан ошондо алдыңкы казыдан сурап алып туруп, анан ишти уланта берет ошондон. Ва юқриду малал ятими. Анан ал жерде жетимдердин мал дүйнөсү бар. Жетимдердин ата-энеси жок болгондугу үчүн аны да казы карайт. Анан ошондо казы эмне кылат? Жанагы жетимдин малы жок болуп кетпесин деп бирөөгө карызга берип коет. Кайыпта жүргөн, бир жакта алыста жүргөндөрдүн да малын карызга бере берет. Вал жамиу аула ли жулусихи аз-захир. Эми ишти каерде чечет десе, ошол бир шаардын эң чоң мечитинде барып иш чечкени жакшы дейт. Бүгүнкү күндөгү казыяттар да, казыкана. Себеби эмне үчүн лижулусихи захир дегени бул казыны таппай калбаш керек дейт да. Казы болгон адамдын телефону, бүгүнкү тил менен айтканда, телефону, анын адреси бардык мусулмандарда болуш керек. Анан казы отурганда дагы мындай бир корукчу менен отурбаш керек. Тартиби болуш керек. Кирип чыга тургандардын тартиби, эрежеси болуш керек. Эрежени ошол келишип туруп коюп, анан ошого жараша элди кабыл ала бериш керек да. Аны сен баланчаны кабыл алам, баланчаны кабыл албайм деген андай укук жок. ولا يقبل هدية إلا من ذي رحم محرم أو ممن اعتاد مهاداته قبل القضاء قدرا عهد إذا لم تكن لهما خصومة ولا يحضر دعوة إلا عامة. أنن بول قازı olğan kişi biröwden belek albaş gerek. Казы, муфтилер бирөөдөн белек алганга болбойт. Бир гана тууганынан алыш керек, же ушуга чейин бирөө мындай достошуп, махабат болсун деп пайгамбарыбыздын хадисине тахаббу кылып ошентип жүргөн экен. Мисалы, Ибрахим эмеге Самаркандка казы болуштан алдың, эмне болуп атат? Дайыма Хидаятулладан белек алып турат эле. Хидаятулла нары бери өткөндө устазымдын баласы боласыз деп нары бери өткөндө мындай бир белгилүү $100 ошонун төгөрөгүндө акча таштап кетип турчу экен Ибрахимге. Ибрахим казы болсо, ошол $100 ашырбай таштаса ала берет дейт. Мурда там мамилеси бар да. Мындай эле бизде устаздардын астына барганда дайыма баягы Исхакжан дамла айткандай колун кыздабыз го. Исхакжан дамланын окуясын айтып бердимби? Кокондо Исхакжан дамла деген бар. Аябай күчтүү илимдүү киши бар. Ошол кишини 2000 канчанчы жылдары 2005-6 ушундай болсо керек. Ошол кишини зыярат кылып Коконго түштүк. Түшсөк ошол киши айтат. Анан бизге сүйлөп берди, акырындан коштошуп калдык. Коштошуп калгандан айырда адат ошондой экен, акча берет экен. Анан Абдулазиздин чоң атасы алып түшкөн бизди. Анан акча берип мындай сый көрсөтүлөт экен ал кишиге. Мен болсо талаба каяктагы акча? Мен Коконду түшүп көргөнүмө урсамын. Анан Баткенден ошентип алып түшкөн. Анан акча жок, бул акчаңыз барбы деп буяктын чоң атасы сурап калды. Жок десем, мунаны бересиз деп турам, колума акча берди, өзбек суму. Анан аны байкап калыптыр да устаз. Анан келип анан колуна акчаны карматсам,
Ал киши айтат, биз да мурда ушундай элек дейт. Анан бир кишиге барып, бир баланча деген алым бар эле дейт. Ошонун колун барып ушинтип эме кылат элек дейт. Кармагынан акча сунат элек. Анан акчасы жок балдар келип, колун жөн эле көрүшсө, колун кармап туруп, колуң мынча муздак деп коет дейт. Колуң мынча муздак деп коет. Ошентип, бул маселеде ошентип колун Ибрахимдин колун кызытып жүргөн болсо буга чейин, ошол бойдон кызып кете берет. Бирок ашырбайт. Макулбу? Кайда калды? Qablal qadada qazılıktan aldın qadran ohida iza lam yakun lahuma husumatun. Ошонда жанагы экөөсүнө алдың тууганынан алса болот деди. Ошондо тууганы мисалы ортобузда силатур рахим болсун деп тууганы хадия ала келиптир. Мисалы атай муфти болду, Нурдинанын тууганы. Бир тууган тайкесинин баласы. Нурдин ажыга барып калган экен, анан кайтканда барсам барыбир тойго келет. Ажы тойума келет. Анан ал муфтиге мен жөнөкөй бир таспи менен жалын жай намаз берсем болбой калат болсо керек деп анан бир хадия ала келиптир. Кымбатыраак. Ошону берсе тууганы болгондугу үчүн алса болот дейт. Ошону айтат. Иза лам якун лахума хусуматун. Эгер экөө наркы экөө талашта болбосо ошондой. Yani talaş bolup, buna mesele bolup atıp, bunun bir meseleleri bolup, husumatı bolup, anан ошон үчүн бергендей парадай болуп калат да. Онда таптакыр муфтият менен иши жок эле жүргөн кишилерден алса болот дейт. Ошондо адатта берип жүргөн болсо. Вала яхдуру даъватан илля амматан. Анан казы киши эмеге келчү болсо, чакырылган жерге келчү болсо, казы киши ал жерде эмнеге келет? Баягындай жалпы чакырылган жерлерге келет дейт. Ошондо казиятта бир маселеси чечилбей аткан бир киши менен жекече чай иче албайт. Жалпы чакырылган бир той болуп калды, ошого барса жанагы да жүрүптүр. Анда боло берет. Түшүнүктүңбү? Хош. Wa yusawwi baynal khasmayni julusan. Анан отурганда казы өзүнүн тактысына отурса, талашып келген кишилерди экөөсүн бирдей аралыкта отургузат. Ошондо отурат дагы baynal khasmayni julusan wa iqbalan. Экөөнүн тең бирдей карап турат. Мисалы, биякты карап алып эле күлүп сүйлөп отурбайт да. Ошондон wala yusarru ahadahuma. Эч кимисине жашыруун сүйлөбөйт дейт. Эч кимисине жашыруун сүйлөбөйт. Вала юдифуху, эч кимисин конок кылбайт. Вала ядхаку, вала ямзаху мааху, эч кимисине күлбөйт, эч кимис менен талашпайт. Вала юширу илейхи, жанагыларда ишара да кылбайт. Бир нерсени көрсөттүрбөйт. Вала юлаккинуху худжатан. Ага далилин сен ушинтип айттыңбы? Мунун сындырганы аныкпы? Деп талкин да кылбайт. Вала юлаккину аташхаду биказа ва каза. Жанагындай кылып, шуга ушундай болгондугуна күбөлүк көтөсүңбү деп андай да талкин кылбайт. Макулбу? Вастахсанаху Абу Юсуф фима ла тухмата фихи. Эгер домот болбой турган маселеде болсо, бир ошондой бир казы, муфти адам аябай акылдуу киши болуш керек болот да. Дилгир киши болуш керек болот. Аябай көрөгөч, дилгир киши болуш керек болот. Тухмат болбой турган жер болсо, карап туруп, сен ушинтип айтканыңды таппай калды, сүрдөп калды. Өзгөчө казылар урушка аралаша берип, талаш тартышка аралаша берип, булардын мындай бир анча-мынчага мындай күлбөгөн кишилерге айланып калат да. Анан ошол учурда казынын астына бирдекиде кирбеген киши сүрдөп калат. Абсатар Дамла рахимахулла ошо кишинин колунда окуп жүргөнүбүздө ошо кишиге келген менмин деген чечен журналисттер сүйлөй албай калат эле да. Дамла күлбөйт, бирөө келсе, тамашалашпайт, тааныбаган киши менен. Кийин мен ал кишилерди депутат болуп келгенде да көрдүм, аябай тактап сүйлөгөн кишилер экен, устаздын астына барганда сүйлөй албай калат эле. Ошондой болчу болсо, ошолордо эмне кылат дейт? Сен ушинтип кечеги жолукканыңда ушинтип айттың эле. Ошонуңду айтып бер десе болот дейт. Чүнкү ошону домот болбой турган жерде болсо, ошентип айтса Абу Юсуф рахмахулла жакшы болот деген экен. Ва яхбисул хасма муддатан рааха маслахатан.
Мисалы, бирөөгө акчасын уурдап алып, анан камалды эле. Ошол камактагыны ошол бойдон кармап турат дейт. Ошону канча маслахат, ошого мисалы аны менен сүйлөшпөй айтып атпаймынбы? Аябай дилгир болуш керек болот. Кирип көрөт да, бул дагы бир 2 ай отурса өзүнө келип калат экен дей турган болсо, ошол 2 ай калтырат дейт. 2 ай калтырат дейт. Булардын бардыгы баякындай Кудайдан коркуп иш кылып аткан адамдын иши да бул. Азыр мисалы муну сен каалаганыңдай кыл десең, азыр мыйзам анда чаржайт болуп кетет. Себеби анда пара алып алса эле, мен кааладым ушуну бир күн жаткызабыз да чыгарабыз дей берет да. Жок, булардын азыр ошол жанагы ар бир нерсеге өзүнүн мыйзамы коюлганы жакшы да. Биталаби валийил хак, аны кантип кармап турат? Мисалы жанагы мынанда эмне деди? Муддатан рааха маслахатан. Берки менин акчамды урдап кеткен бул деди. Ошону муну камашыңыздар керек, түрмөдө калтырышыңыздар керек десе, бул анан айтылат да, менде акчам жок десе, ошол акча бар жогун билдириш үчүн, билиш үчүн аны өзү көргөндөй убакытка чейин, туура көргөндөй убакытка чейин кармап турат. Кайсы учурда кармайт? Ин имтана ал муқирру анил ифа. Ооба дептир. Мен ошонун акчасын алганмын дептир. Бирок азыр бере албай атам десе дейт да. Бере албай атам десе дейт. Ау сабатал хакку бил байнати фима лазимаху би aqdin кал кафалати. Же болбосо мисалы кепилдикке алган маселе сыяктуу бир акт менен болгон болсо, ошондо далил келтириптир. Мисалы Абу Хурайра Ибрахимге келген дагын, мен кепилмин. Сен атайдын акчасын бере бер, же атайга мына нерсени бере бер деди. Мен кепилмин деди. Атай бербесе, мен берем ошол акчаны деди. Болду да, бул сен кепил болсоң, анда мен берейин деп атайга бердиби акчаны. Атайга бергенден кийин бул кепилдигин, анан атай жок болуп кетти. Анан бул кепилдигин алган эмес белең, бербесе берем дебедиң беле деп бул айтып атабы? Анан ошондо муну алып барып, бул кепил экен деп алып барып камап койду казы. Ошол камаганда ошону бере албайм деген, бере алатын, бере албайтынын аныкташ үчүн алып барып камап коет дейт. Ау бадали малин хасала лаху, же болбосом жанагындай бир нерсенин бадалин бериш керек эле. Соода кылды, акчасын берген жок. Атты алып кеткен, бирок акчасын бере элек деп ошого камап койсо болот. Ва фи нафакати ирсихи, бир аял менен эркек үйлөнүптүр. Үйлөнгөндө казы келиптир дагы, сен абалың мындай дептир. Абалың мындай экен, экөө талашыптыр да, сиз муну карап бериңиз мага дептир казыга келип. Мен ушундай абалда жашайм. Анан ушул жашаганымда мени бул алып карайм деп атат. Биз экөөбүздүн никебизди кыйган атабыз. Келиң, биздин буга, менин нафакамды буга шариаттын негизинде өлчөп берип коюң деди. Анан беркинин немесин, экономикалык абалын карадыдан казы эркектин. Сен аялыңа ушунча сом берип турушуң керек экен деди, айына же күнүнө. Разы болду. Анан ошо разы болгондон кийин экөө келишип бир белгилүү өлчөмдөгү акчаны бере турган болуп келишти. Анан бул 1-2 ай жашагандан кийин бербей калды. Анан бул казыга арызданып келди аялы, баягы сиз өлчөп берген немени бербей калды десе, алып барып камап койсо болот дейт ошондо. Ва фи нафакати валадихи, баласын карабай койсо да алып барып камаса болот. Вала ла фи дайнихи, баласынын карзы үчүн атасын камап койбойт дейт. Неме? Баласы ла фи дайнихи деген, фи нафакати валадихи, фи нафакати дайнил валади алал валид. Ошондо ата баласына карыз болуп калыптыр. Ата баласына карыз болуп калса, анан баласын алып барып, атаңа карыз экенсиң деп камап кое албайт. Жок, атасын алып барып, балаңа карыз экенсиң деп камап кое албайт. Түшүнүктүбү? Ва фи гайриха ла, башкаларында камап койгонго болбойт. Качан камап койгонго болбойт? Иза даа фақраху
illa iza qamat bayinatun bididdihi. Бұл айтса, bundan başka нәрселер бар екен. Мысалы, бұл айтып тұр, мен кедеймейін дептір. Комиссия жіберсе, чында өле бір комнаталы үйде, кухнясы да ошол içinde, yataqanасы да ошол içinde қиналып жашап аткандыгын көрүп тұр. Комиссия чечип тұр, ооба бұл кедей екен дептір. Ошондо анда камалбайт. Жок. Текшерип келсе особнякта жашап атат. Үйдүн алдында 5 тонна көмүр төгүлүп турат. Холодильник толуп продукта. Банковый счетун текшерсе баарыгында турат. Ана мен кедеймин десе, жок, апарып камап коет дейт анда да. Хош. Ва иза шахиду аля хадирин حكم وكتب به وهو السجل على غائب لا وعلى غائب لا. Мындай болуп тур. Күбөлөр келтир дагын ноул келген киши дептир. Биздин хасмыбыз ушул дептир. Хасм деген эмне эле? Бүгүнкү күндөгү талашып аткан кишиң да. Экөөң талашып атасың. Мына келген киши биздин хасм дептир. Ошондо дейт, казы талаш эме кылат дейт. Өкүмдү чыгара берет дейт. Ва катаба бихи ва хува ас-сижил. Анан жазып коет дейт. Ошол сижил болуп саналат дейт. Ва аля гаибин ла. Эми биздин хасмыбыз бар дептир. Бизде ушунча качып жүрөт десе, берки адамды бир тарап эле угуп туруп чечим чыгарбайт дейт. Сөзсүз түрдө экинчи жакты дагы сөзсүз угуш керек. Анан чечим чыгарат дейт. Хош. Бәл яктубу китабан хукмиян лияхкума ал-мактубу илейхи. Илля фи хаддин ва қавадин. Анда экинчиде эмне болот десе, экинчиде эмне болот? Экинчи баягы кайып болгондо кантип чечилет маселени десе, берки биринчи тарапты угаттагын алардан уккан нерсесин жазып туруп, анан бул качып кеткен жанагы талаш тартышка келбеген киши ал нарында жүрөт экен. Нарындын казысына жиберет. Мен бир тарапты уктум, сен экинчи тарапты ошол жактан качып шерин жакта жүрөт экен. Сен уктагын чечимиңди чыгар деп ошол жакка берет. Бирок бул нерселер жанагы акча ошол сыяктуу нерселер болсо болот дейт. Мисалы, камчы чаба турган же өлтүрө турган нерселерде мындай болбойт дейт. Фаякраул кади аля шухуд. Анан ошол жерде казы жана жазып бердиле го. Күбөлөрдүн астында окуйт. Ва яхтиму индахум. Анан күбөлөрдүн астында жанагы чыгарган немесин окуйт дагы өкүмүн. Анан ошолордун көзүнчө печатын басат, мөөрүн басып, ва юсаллим илейхим, күбөлөргө тапшырат. Ва инда Аби Юсуфа якфи Аби Юсуф рахимахуллада силерде да якфи леукен, якфи ан юшидахум анна хаза китабаху ва хатмаху. Мен жазганым ушул, мына менин хатмым, менин мөөрүм деп көөлүккө келтирип койсо эле болот дейт. Жана окуш шарт эмес дейт да. Мында Абу Ханифа эмне дейт экен? Көөлөрдү алып келип, ушундай болуп тур, мыналар айтты деп. Силер күбөсүңөр. Мен ушулардын астында мына ушул нерсеге ушундай өкүм чыкты. Мынан деп жаздым, бул менин жазганым, мына менин мөөрүм деп басып, анан колдоруна тапшырат десе, Аби Юсуф жок, мен ушундай чыкты, ушундай болду, мен эми силерди көйлөндүрүп коеюн деп, көйлөндүрүп эле берип койт дейт, окубай. Түшүнүктүбү? Хош. Wa anhu anna al-khatma laysa bi shartin. Abi Yusuf khatm shart emas degende söz бар ekan. Thumma al-maktub ilayh la yaqbaluhu illa bi hudurin wal bayyinati ala annahu kitabu fulanin qara'ahu alayna wa khatamahu wa sallamahu. Ekinchi maktub ilayh деген ekinchi qazı. Janagı qatты кабыл алганда ал күбөлөрдүн астында далил менен кабыл алат дейт. Кандай далил десе, ala annahu kitabu fulanin qadi. Бул Баткендин казысынын жазган кол жазмасы экен. Ошого күбөлөр айтат. Бул бизге жиберди. Qara'ahu alayna, бизге окуду. Wa khatamahu, биздин көзүбүзчө, биз муну өзгөргөндө көргөн жокпуз. Биздин көзүбүзчө мөөрүн басып, конверттин сыртына шамды куйду да мөөрдү басып, бизге тапшырды деп айтат дейт. Fayaftahhu, анан экинчи казы аны ачат. Wa yaqra'uhu, анан окуйт. Wa yulzimu ma fihi, анан ошонун ичиндеги өкүмдү жүргүзөт. Ин baqiyal katibu qadiyan. Жазган жанагы казылыкта өз ордунда турган болсо.
Баткендин казысы ордунда турган болсо. Вала я'малу бихи гайруhu. Мындай жазылган менен башкалар амал кылбайт. Жанагы экинчи казы экинчи казыдан башкасы амал кылбайт дейт. Илля иза катаба бa'da ismihi. Жанагы мен бул немени дептир жазып атканда, бул эме аралыктар баягы мисалы Баткенден Нарынга келгенче 2 ай өтчү доор да бул. Ошол учурда болот. Ошондо жазганда мынтип жазган экен. Баткендин казысы баланчадан, Нарындын казысы түкүнчөгө дегенден кийин дейт. Wa ila kulli man yasilu ilayhi min qudatil muslimin деп жазган экен да. Нарынга барып же ол жана ошондой эле дептир да. Мусулмандардын, ар бир мусулмандардын казысына деп жазыптыр да. Ошондо Нарынга издеп барса, ал Ысык көлгө өтүп алган экен да. Ошентип жазса, анан Нарындын казысынан башкасы дагы буга амал кыла алат дейт. Wa inda Abi Yusuf in kataba hadha ibtida'an. Abi Yusuf rahimahullah муну башында бардык казыларга, мусулмандардын казысына деп жазган болсо, башында эле ошондо гана буга амал кылынат дейт. Ibtida'an yuqbalu wa in mata al-khasmu yanfuzu ala warithihi. Анан жанагы хасм өлүп калды, оппонент өлүп калса, мисалы Атайдын балдары менен Нурдиндин балдары, Атай менен Нурдин талашып атат эле. Бир базар буларга тиешелүү экен. Экөө бөлүшө албай атат эле. Казы чечти да, бирок Нурдин казы немеге кетип калган. Нарынга кетип калган. Нарынга барса Нурдин өлүп калыптыр. Нурдиндин балдары менен сот иши жүрө берет деген сөз болуп атат. Түшүндүңүзбү? Валмар'ату тaqdi illa fi haddin wa qawadin. Аял киши дагы сот боло алат, казы боло алат, бирок мынол немелерде, жаза аткаруу маселелеринде, өч алып өлтүргөн маселелерде анын өкүмү жүрбөйт дейт. Аял киши анда мээримдүү болуп кетет да. Чүнкү аял киши казы болот десе, бүгүн мынол немедеги Кыргызстанда казыны түшүнүп албаш керек. Бир аял Баткендин казысын талашып калбасын аны. Чүнкү сот боло алат деген сөз. Аял киши сот болгонго жарайт. Мунун башында айттык го, бул маселелер соттун деңгээлин сүйлөп атат азыр. О илгерки казылар кандай болгон? Бүгүнкү казылардай болгон эмес. Бүгүнкү губернатордай же соттой болгон да. Түшүндүңүзбү? Xo'sh, ولا يستخلف قاض قاضيا ولا يوكل وكيل وكيلا إلا من فوض إليه ذلك. Казы ордуна казы коюп кете албайт. Өкүл ордуна өкүл коюп кете албайт. Бир гана ошол нерсени алардын баякы эмесинде жазылган болсо, китебинде ошол нерсе жазылган болсо, тапшырылган болсо. Мисалы кандай? Бүгүнкү күндө казынын замы деген бар да. Өкүлчүлүк кылганда көбүнчө адвокаттарда бир фирма менен келишсең, фирма биринчи Атайды жиберсе, акүнү болбой калса Атай, эртеси болбой калса Нурдинди жибере берет да. Чүнкү ушул договордо бар болгон болсо, манфуида илей. ففي المفوض نائبه لا ينعزل بعزله وموته موكلا. Эми тапшырылды. Ошондой сен ордуңа сен жок болгоңдо казылар, орун басарлар келе берет десе, бүгүн мыйзам ошондой да бүт эле. Ошол орун басар дейт. Үстүндөгү адам аны бошотуп койсо эле, же өкүл, ал же өлүп калса эле, өкүл болгон учурда, өкүлчүлүк кылып аткан учурда өлүп калган менен эле жанагындай иштен бошоп калбайт. Анын мураскору ишти кыла берет да. Берки эменин орун басардагы анын мураскору иш кыла берет. Түшүндүңүзбү? Немеде мына биринчи орун басардын сүрөтү мындай. Вала яназилу би азлихи дегени аны билиш керек да. Билишке дайындадыбы? Казы болуп турат эле. Бар деди, бардагы маселени эмеден барып кара суудан чечип кел деп жиберди. Ал кара сууда барып чечип жүрө берет. Бул жактан кара сууга кеткенде эле Оштун казысы Оштон кара сууга баягы телефон жок учурда. Аны бошоттум деди. Бар аны иштен бошогонун айтып кой деди. Анан бул жолдо кетип атат да берки чабарманы. Жолдо барып жетип айтканга чейин бул маселени чечип койгон болсо, бул маселе ошол казы чечтүү болуп саналат. Өкүл жиберди. Өкүл жибергенде ал өкүл барып өкүлчүлүк ишин кылып атып өлүп калса,
Аны балдарына айтат: "Мен адвокат элем. Менин ишимди ушундай кылып атат. Мен ден соолугум начарлап атат, же болбосо ошондой мыйзам кабыл алынган болот. Менин ишимди мураскорлорум уланта берет" деп. Алып койгон менен эле иш бүтпөйт да. Ошондо мындай болду да. Келди, бул иштен алып койду. Аркасынан барса өлүп калыптыр. Өлгөнгө чейин ишти бүтүрүп коюптур. Иш бүттү болуп санала берет. وفي غيره إن فعل نائبه عنده أو أجاز هو أو كان قدر الثمن صح. Эми башкасында муфаввад эмес, ал ордуна бирөөнү коюп кетиптир. Сен ушундай ордуна бирөөнү орун басар алганга уруксат жок деген киши коюп кетиптир, орун басар. Ошол немеси дейт, орун басары мунун көзүнчө бир иш кылыптыр. Эңдаху дегени казынын орун басары казынын көзүнчө бир иш кылыптыр. Ау ажаза хуа, же иш кылган экен көзүнчө эмес, башка учурда иш кылган экен жок кезде. Анан келгенде угуптур анан, сиздин ордуңузга койгон киши мына маселени чечти десе, ошого уруксат бериптир. Ау кана каддара самана, же жанагы өкүлгө дейт. Мындай кылганда, сен менин атымдан барып ушул ишти кылып кел, 10 000 сом айлык берейин сага. Канча күндө бүтүрүп келесиң өзүң бил. 10 000 сом ушуга берем деди. Ал барып бүтүрдү, бүтүрбөдү. Ошондо биринчинин акчасын өлчөп койгон экен, 10 000 сом деп. Ал экинчи ишти бирөөнү ордуга коюп туруп ишти кылып атат да. Ошондо өкүл дагы өкүл алып атат. Биринчинин акчасы өлчөнүп калганбы? Бул да боло берет дейт. Ошонун акчасын берет, болду. Нарагы менин иши жок. مجتهد فيه على خلاف مذهبه ناسيا أو عمدا لا ينفذ. Эми маселелер мынтип бөлүнөт. Muttafaq маселелер бар. Muttafaq, яни muttafaq дегени бардык алымдар ошол нерсени айтат. Анан мужтахадун фих маселелер бар. Ар ким иштихад кылып туруп бир жээкке чыга берет. Ошол маселелерде дейт, унтуп калып өзүнүн мазхабынан, мужтахад фих болгон маселелерде өзүнүн мазхабынан башка мазхабка фатва бериптир. Унтуп калып кылабы, атайлап кылабы өтпөйт дейт. Сондуктан бир эле мазхабта иш кетет да, бир немеде казы үчүн. Wa ala wifaqihi yuj'alu al-mukhtalafu fihi mujma'an alayh. Эми жанагы талашып аткан маселе бар эле го дейт. Мужтахад фих болуп талашып аткан маселени ошону чечкенде өзүнүн мазхабына чечип коюптур жанагы казы. Бул Ханафи мазхабта мындай болот да, бул маселе мындай деди. Болбосо төрт мазхабтын арасында талашылалы. Мынандай болот деп туруп өкүм чыгарып койсо дейт. Бул анан мужма алейх болуп калат дейт. Файн урида аля ахар юмдихи, башка бирөөгө бул баруунан ушинтип чечилиптир десе, бул маселе ушинтип чечилип калган турбайбы, бул мужма алейх болуп калыптыр да деп туруп ошону өткөрөт дейт. Ошол маселеге амал кылат. Illa fima khalafa al-kitaba wa sunnata al-mashhurata aw al-ijma'. Жирок чечкен китепке карама каршы келип калыптыр. Же белгилүү сүннөткө, мутаватирге жакын машхур сүннөттөргө карама каршы келип калыптыр. Же ижмага карама каршы келип калса дейт. Анда бул анын жанагы мужтахад фихи маселеси мужмаан алейхи болбойт дейт. Дагы эле мужтахад фихи болот, ал жагынан башка маселе башталат. Wa in kana nafsu al-qada'i mukhtalafan fihi. Биринчи берилген жанагы фатва талаш болгон болсо дейт. Ясиру мужмаан алейхи би имдаи ахар. Өзү талаш маселе болду. Буга келдиби? Экинчи жанагы адамга бул маселе келип жетип келди. Экинчи казы эмне кылды? Болду, биринчи талаш маселени бул үчүн чечиптир деп ал дагы өткөрсө дейт. Болду, анда ушундай кетебиз десе, бул маселе дагы мужмаан алейхиге айланып калат дейт. والقضاء بحرمة أو حل ينفذ ظاهرا وباطنا. Fatva çıktı. Bir nesenin haram ekendигине же адал экендигине чыкса дейт. Ушул шар'ан дагын, диянатан дагын арам болот дейт. Шар'ан дагын, диянатан дагын адал болот дейт. Түшүнүктүбү? Ошондо маселе чечилдиби, маселени айттыбы, казы ошол маселени жанагындай шариатта захиранда ошого амал кыласың, батинанда ошого амал кыласың. Валау би шахадати зурин, ошол нерсеге жалган күбө өтүп койсо дагы, иза иддааху би сабабин муайян. Жалган күбө менен келип өтүп койду. Ошол нерсе халал десе халал, харам десе харам болот. Ал жагына жанагы адам жооп берет да. Ошондо кантип себеп, белгилүү себеп менен десе, мисалы
Muna ol menin ayalım dedi. Muna ol menin ayalım dedi. Anan ne dedi? Ayalım degende ayal aytты, бұл менің күйеуім емес деді. Жоқ, бұл менден кетішін үшін тұрды. Мұны ол жерде менің күйеулерім бар деді. Күйеулер келіп тұрып, ошол жерде күйеулер келіп тұрып, ушул аял ушунуку биз никесине катышканбыз десе, ошол аял ошонуку болот. Бирок бул маселе маржу. Бул Абу Ханифада ушундай. Имам Мухаммад, Имам Абу Юсуфта да бир каулу, аввал каулу ушундай болгон, кийин ал киши да кайткан. Имам Мухаммад, Имам Малик, Имам Шафии, Имам Ахмад ибн Хамбалдар фатуада ушуга берилген. Муну менен адал болбойт дейт. Түшүндүңбү? ولا يقضي على غائب إلا بحضرة نائبه حقيقة أو شرعا كوصي القاضي أو حكما بأن كان ما يدعي على الغائب لا محالة سببا لما يدعي على الحاضر لا إن كان شرطا. Эми кайыпта жүргөн адамга, жок адамга казы өкүм чыгарбайт. Бир гана анын наиби келиш керек. Наиби келгенде хакыйкый наиби келиш керек. Ал өкүл болот. Же шар'ий наиби келиш керек. Мисалы үчүн бир шар'ий наиб кандай болот? Мисалы қазы bir kişinin комиссия, қазының комиссиясы келген болады да. Мисалы, Нарында кетіп қалған Баткендин қазысы Нуридин, Баткенден Топтодан Нарынға кетіп қалған кишини барып толық сұрап келгиле деді. Барып сұрап келгеннен кейін анан чечим чыга берет дейді. Түшүндүңбү? Кавасил қади. Ау хукман, же жанагы эмеси kim? Naibi hukman naib boluş gerek deydi. Misal için kandayça dese Av hukman bi en kana ma yadda'i alal gaibi la muhalata sebeben lima yadda'i alal hadir. Bu kanday mesele. Misalı deydi. Abu Hurayra keldi dağın İbrahim'in kolundağı telefonun bul menikele men kelip dedi. Men bunu dedi. Balançadan satıp algam dedi. Abu Hurayra aytты. İbrahim'in kolundağı telefon meniki. Men bunu Atay'dan satıp algam dedi. Anan Atay Anan Atay'dan satıp alganına bul dalil de keltirdi. Мына қолында тұрған бұйым менікі, мына менің чегім тұрады, Атайдың магазині мына, көрдің бе? Деді. Анан өкім шықты дағын ғайып адамғале өкім шықты ошонда. Анан ғайып келіп тұрып инкар қылса дейді. Ал инкар қылғанына қаралбайды дейді. Бұл жерде мынандай немен айтады да би ан кана ма яддаи алал гайби ла мухалата дегені яқинан сабабан лима яддаи алал хадир. Бұл хадир мынау ким? Хадир бұл жерде Ибрахим. Ибрахимге себеп болды дава қылған. Ибрахим қолында телефон тұрады. Айтады, мен мұны Атайдан сатып алған, бұл менікі деді. Атайдан сатып алғаны мұны ол эмеден маңдайымызда тұрған хадир болған Ибрахимге өкім чыгарышқа не болып қалды? Сөз үстінде себеп болып қалса, мұнда дағын өкім чыгарылады дағын, мұны Атайдың неменің қолынан алабыз. Кейін келіп ал инкар қылса дағын бұл өтпей қалады. La inkana şartan. Жоқ, бұға өтіші себеп болып отатылы біріншісінде. Жоқ, шарт болса, анда ғайыпке өкім шығарбаймыз. Ошонда, мисал үшін, Минту айтыптыр да, біреу аялына айттыр, баланча дептір, аялыны талақ қылчу болса дептір, сен де талақ боласың дептір. Кейін аял далил келтіріптір, ошол жанағы баланча дептір, аялын талақ қылды дептір. Бирок ал баланчам не болып отат? Ғайып болып отат. Бұға өкім шықпайды. Талақ түшті делінбейді бұға. Себебі беркеге талақ түшіш үшін биринчisi шарт болып қалды. Талақ берсе, анан сен талақсың деді. Мұнда талақ түшпейді.
وصح تحكيم الخصمين من صلح قاضيا في غير حد وقواد. Эми tahkim деген түшүнүк бар. Бул мынау бизде Кыргыздагы аксакалдык. Аксакалдар чечсин, аксакалдар соту чечсин деди. Ошол адам мындай бир казылыкка жарай ала турган, ишти көтөрүп кете ала турган, маселени эки жакты бирдей угуп, адилеттүүлүгү анча-мынча бар киши болсо, ошол кишини алып келип туруп, ошол кишинин маселе айтканы менен маселени чечип кетсе болот дейт. Мисалы 4-5 талаба келип мага келди. Мен казы эмесмин. Бирок казы болсом болобу экен, ушундай экен да. Анан келди да мындай маселе болуп да, чечип бериң ушуну. Сиздин чечимиңизге биз ыраазыбыз деди. Анда биякты да уктум да, маселеңер мындай экен дедим. Ошону менен чечилет бул маселе. Түшүндүңүзбү? Ошондо валазимахум, бирок баягы худуттарда, жинаяттарда, кылмыш жазага мен андай хаким боло албайм дейт. Хаким эмес бул, хакам. Судья деген сыяктуу. Валазимахума hukmuhu ve ihbaruhu bi iqrari ahadihima ve bi adalati şahidin hala vilayetihi. Ошондо эмне болду? Экөө тең мунун өкүмүн милдеттүү түрдө аткарыш керек болот дейт. Ve ihbaruhu bi iqrari ahadihima, экөөсүнүн бирөөсү мисалы маселе ушундай болгон, чечиш керек болуп калды да. Анан Абу Хурайра, сен ушуга ушунча карыз экенсиң десе, ооба адамла мен карыз элем. А сизге барса керек. Мен төлөйм аны десе, мен Абу Хурайра төлөй турган болду. Болду, силер эми башка кылбагыла. Башка нерсе кылбагыла. Төлөй турган болду. Бир айда төлөйт экен деп чечип койсом да болот дейт. Түшүнүктүбү? Ошону кабар берсем да болот экен. Ва би адалати шахидин, анан bir adalettүү kişi hala vilayetihi keldi dagın men kübөлүккө өтөм dese, ошол жанагы мага ушул нерсе берилди беле, хакамдык берилди беле, ошол хакамдык маселесинде мен ишти жүргүзүп атам да, бул бир эле туруп чечилчү нерсе эмес. Ошондо келди да бирөө адалеттүү киши келип күбөлүккө өтсө, мындай болду дегенде өтсө, ошону менен да чечим чыгара берем дейт. Валикулли минхума, баягы мухаккимдер бар го, эки талашып келген эки киши. Ан яржиа кабла хукмихи, мен өкүм чыгарганга чейин булар оюнан кайтып башкага бара турган болдук десе да боло берет дейт. Фа ин рафаа хукмаху ила qadin amdahu in wafaqa mazhabahu. Анан мен эки тарапты чечкенимден кийин наразы болуп турдам, булар баягы жогорку сотко кайрылабыз, арбитражный сот бир нерсе деп чыгат го. Барса дейт, анын мазхабына туура келсе ал өткөрө берет дейт. Вала ясихул qada'u ва шахадату лиман байнахума виладун ау заужиятун. Жанагындай казылык кылганда, чечкенде, мисалы эки тарап талашып келген, казынын бир тууган иниси талашып келиптир да. Мында казылык кыла албайт дейт. Ekon je balası talaşıp geliptir, je ayalı talaşıp geliptir. Bunda da bolboyt deydi. Wa sahhal isa'u bila ilmil vasiyyi lel vakil. Jana vasiy degen bar. Misalı Samarkandda bizde kim var ele dese baldır aytıp kaldı. Samarkandda İbrahim var. Oşoga aytsanız bolot dese, bir yerde kazı aytты. Samarkandды oşoga vasiy kılalı. Ошол чечсин, ошо жакты деди. Дегенден кийин телеграм буга жеткенде маселени ошол айткандай кылып чечип коюптур. Өтө берет дейт. Түшүнүктүбү? Бул билбесе дагы өтө берет дейт. Самарканддагы вакил кылалык муну деди. Бул келди дагы ошол биз айткандай кылып чечип койсо, бул вакил болгондугу үчүн биздин вакил кылганыбызды билиш керек. Билбей чечип койгон болсо чечилбейт дейт. Кайрадан баштайт ишти. Түшүнүктүбү? وشرط خبر عدل أو مستورين بعزل الوكيل وعلم السيد بجناية عبده والشفيع بالباي والبكر بالنكاح ومسلم لم يهاجر بالشرايع لا لصحة التوكيل. يعني şart adalettүү adamdын кабары болушу шарт. Же эки мастур адам, мастурул хал деген бар.
Adil ekendigi de fasık ekendigi de bilinmegen kişi eki mastur adam ne dedi? Balançanı dedi. Bi azlil vakil. Vakildi işten aldık dedi. Oşonda uşular kabar bergen adam je adiletli boluş gerek deydi. Je masturul hal boluş gerek. Oşolar kabar bergenden keyin andan keyin anın işi toktoydu deydi. Ve ilmu sayyid bi cinayet abdihi degeni kulu kılmış kılıp koysa deydi. Oşonun ştrafın töletüş üçün oşol kulduk iş kılgan için kojoyunu biliş gerek deydi. Şafiilik kılış üçün deydi. Şafi koşunasının üyü satılgandığın biliş gerek deydi. Çünkü nikeni vel bikru bin nikah degeni janağı nikege seni balançaga beriş gerek, barançın ayalısın degende oşonun ayalı ekendigindagın bikir kız oşonu biliş gerek deydi. Gönüle atam oşonda eken ova sen ayttın mı devle kete vermeydi deydi. Ve muslimin lem yuhacir be şaraya. Müslüman adam şariatta bu tura gelbeydi. Bunun da desen al Darül Harp'ta yaşaytken. Ömür boyu Rusya'da yaşaptır. Şariatты bilbeytken al. Musulman bolup turuş ol jerde şariatты bilbeytken. Anın bilbegen bir nerseni kılıp alsa, bunu bilbedim de dese al üzürge kabul alınat deydi. Çıktı mı? وَقُبِلَ قَوْلُ قَادٍ عَالِمٍ عَدْلٍ قَضَيْتُ بِهَذَا وَجَاهِلٍ عَدْلٍ اِنْ بَيَّنَ سَبَبَهُ لَا غَيْرِهِمَا. Alım, ilimdü, adilettü kazı uşintip aytsa, men uşul meselede uşintip çeştim deptir. Sebebini aytpaptır da. Adilettü işken el arasında biletken, bu kişi alım kişi uşintip çeşiptir boldu. Men bu meselenin fatvası uşintip verdim. Sebebi de öyle aytptır da. Cahil biri varken, ilimi köptelemezken, biri adilken. Al kişi dağın sebepsizliği ayttır. Nime? Sebep men ayttır. İn beyyene sebebehu. Sebebini ayttır. Bunday bolgonduğu sebebine. Bunday bolgon sebebinen men buğa uşunday fatva berdim dese değil. Men suradım bunu suradım, anan fatva uşunday boldu, şunu berdim dese anıkı da kavl alınır öğretti. İn beyyene sebebehu. La gayrihima. Alim adil bol bolsa, cahil adil bol bolsa başkalarını kavl alınbaydı deydi. Çıktı mı? Oşonda sözsüz türde bular janagınday özü oşonda kanday bolsa alim fasık bolat, cahil fasık bolat. Bulardıkı kavl alınbaydı, kata ketip kalışı mümkün de ihtimal var bolgonduğu için bulardıkı kavl alınbaydı. Allahu alem bis savab. Kitab-ı şehadetle geldik.